Эң кичүүсү 24, улуусу 39 жашта. Чүйдө сойкулук менен алектенип жүргөн делген кыздар кармалды. Чүй облусунда бир нече сойкуканалар аныкталды. Бул тууралуу Чүй ОИПтен билдиришти. 8 февралда тергөө иштеринин жүрүшүндө Токмок шаарында сойкуканага айланган бир нече сауна аныкталган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө сауналардын биринен ПМ-49 үлгүсүндөгү тапанча, электрошокер табылган. Ошондой эле эң кичүүсү 24, эң улуусу 39 жаштагы 13 кыз кармалган. Мындан тышкары сойкукана уюштурган делген 2 аял кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак СРП чекиткейи. Эдил Байсалов популисттиги менен бийликтин баркын кетирбейби? Саясий көз карашы 180 градуска өзгөргөн Эдил Байсаловдун дарегине учурда көп сындар айтылууда. Парламент депутаттары анын сөздөрүнө тейлегип, бийлик жоопкерчилигин караш керек деген талаптарын айтышты. Эл өкүлдөрдүн айтымында Байсаловдун депутаттарды сындаганы анын кызматтык этикасына туура келбейт. Ал эми 24 чекиткейи басылмасы өлкөнүн башкы популисти ким деген суроо койгон. Анда 85% катышуучулар Байсалов үчүн добуш берген. Буга чейин бийликтерди кескин сындап жүргөн Эдил мырзанын мындай аракеттерине жаранды коомдун түшүнбөй турган чагы. Булак, Жылдыздуу саясат. Орусия Кыргызстанга кура турган 10 мектепке акча бөлө элек. Орусия Кыргызстандын аймагына кура турган 10 мектепке акча бөлө элек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин бүгүнкү жыйынында каржы министринин орун басары Жибек Дүйшеева билдирди. Анын айтымында Орусия менен дагы деле сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар быйыл карап берүүгө сөз беришкен. 2021 жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Орусияга болгон биринчи чет элдик иш сапарынын жыйынтыгында Орусия менен Кыргызстандын ар кайсы районуна 44 орус тилдүү мектеп-интернат куруу жөнүндө келишим түзүлгөнүн билдирген. Бирок кийин Билим берүү жана Илим министрлиги Кыргызстанга 10 мектеп салып берүү боюнча Орусия менен макулдашуулар жүрүп жатканын жарыялаган. Булак, Марал ФМ чекиткейи. Бишкекте кудуктан 28 жаштагы кишинин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен белгилешкендей, маркумдун аты жөнү аныкталды. Маалым болгондой, 8 февралда Абай көчөсүндөгү турак үйдүн жанындагы кудуктун ичинен эркек кишинин жансыз денеси табылды. Маркум 1994 жылы туулган ÖB аттуу эркек киши экени аныкталды. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жансыз дене укук коргоо кызматкерлерине өткөрүлдү дешти маалымат кызматынан. Булак, Бишкек 24 чекиткейи. Мекендеш ТВ деген маалымат баракчасынын негиздөөчүсү элдик журналист Мирлан Ураимовдун Ташиев менен Жапаровго жакпаган эмне иштери бар? Ушул суроого жооп берсем, Ураимов Демпирабад суу сактагычын алып калган. Баткен көйгөйүндө бүтүнчүлөр топтогон каражатка муздаткычтарды алып барып, элдин чыныгы жашоосун байма-бай чагылдырып турган. Ар дайым оппозициячыл саясатчыларды колдоп, чындык үчүн тикесинен тик турган. Жада калса Болот Темировду кармап кеткенде акыйкаттыкты талап кылып колдоо митингинде жүргөн. Мигранттардын шайлоо укугунун тебеленишин айтып, Шайылдабекованын шайын оодарган. Шайназаровдун бетине чындыкты айтып, Ташиевди кичинекей камерасы аркылуу чындыкты элге жеткирип канча убара кылган. Мунун баары келечек үчүн, эл үчүн жасалган эрдик. Мындай эрдик бийликке жакпайт. Бийликке кошоматчылар алардын акчасын алып арам иш кылгандар жагат. Эртең бийликтин башына мүшкүл иш түшкөндө ошол кошоматчылар кайсы тарапта болоорун унутуп калышты. Оразайым Нарматова. Элчилик Орусияда 15 кыргыз жаранынын 1 миллион рубльдан ашык эмгек акысын алып берүүгө көмөктөштү. Орусияда кыргыз өлкөсүнүн 15 жаранына жалпы суммасы 1 миллион 195 миң рубль өлчөмүндө иш берүүчүлөр тарабынан төлөнбөгөн эмгек акысын алууга жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу элчиликтен билдиришти. Ага ылайык туруктуу жашаган жери жок 8 кыргыз жараны аныкталып, аларга керектүү жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле элчилик кыргыз диаспорасынын активисттеринин каржылык көмөгү менен туруктуу жашаган жери жок кыргыз өлкөсүнүн 4 жаранына мекенине кайтуусуна жардам берилди. Мындан тышкары элчилик каза болгон 6 жарандын сөөгүн жүк 200 менен мекенине жөнөтүүгө консультациялык, юридикалык жана практикалык жардам берди. Өз кезегинде мыйзамга ылайык алардын жакын туугандарына алардын сөөгүн мекенине жеткирүүгө кеткен чыгымдары үчүн акчалай компенсация төлөндү. Булак, Супер чекиткейи.
Урмат Усенов Самара Каримова катышып, Анталиядагы Чыңгыз Айтматов паркына жазуучунун айкели орнотулду. Түркиянын Анталия шаарынын Мурат-Паша аймагындагы Чыңгыз Айтматов атындагы паркка залкар жазуучунун айкели орнотулду. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кеңешчиси Урмат Усенов тарабынан белгилүү болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова дагы катышты. Чыңгыз Айтматов атындагы паркка айтылуу жазуучунун айкели орнотулуп, салтанаттуу ачылышы уюштурулду. Долбоордун ишке ашуусуна көмөктөшкөн бардык себепчи инсандарга ыраазычылык билдирем. Мен үчүн мындай дүйнөлүк деңгээлдеги атагы ааламды аралаган улуу инсандын саамалыгына күбө болуу чексиз сыймык. Түрк боордошторубуздун Айтматовго болгон сый урматы бүтүндөй Кыргызга кылган бир туугандыгы, деди ал. Айкелди орнотуу журналист Барно Усманованын демилгеси. Ал эми эстеликте скульптор Бообек Арыков жасаган. Булак супер чекит кейжи. Чындыгында мындай көрүнүштү даңазалуу доор кино тасмасынан эле көргөнбүз. Тактап айтканда Сулейман Султандын доорунда. Азаматсыз Садыр Нуркожоевич, Урмат Асанов.